Эми бул апалары жөнүндө сүйлөсө да сөз көп, ырдаса да сөз көп. Келиңиздер, эми биздин азыркы жаш балдар ушунчалык акылдуу болуп калды да. Мисалы менен жаштар жөнүндө сүйлөйлү, аял эркектер жүрү. Бул азыркы балдардын колуна айланайын телефон берип коймосоң ичинен бери кирип кетет. Азыркы жаш балдар керек болсо депутаттардан да акылдуу болуп кетти. Байкадыңыздарбы ошону? Депутаттардан да акылы бардык нерсеге жетет. Ушунчалык даана такта тырсылдатат бардык жогун. Бир чоң атабыз депутат экөөбүз менен биригип самолет менен жолго чыгып жүрөм, Москвага барып келейин деп, акырын баласын ээрчитип алып, самолет менен аэропортко барган экен. Чорный список деген балеге бардыгы кайтып кетип, депутат экөөбүз чоң атам небереси үчөөсү чыгып калыптыр да. Эми жарым саат жол жүргөндөн кийин лотчик кыйгырып калыптыр, канатыбыз иштебей калды, парашют алып секиргиле дептир да. Чуркап келселе эки парашютмиш, булар үчөө талашып калыптыр. Бир маалда депутат экөөбүз ордунан тура калып эле, чоң ата капа болбоңуз. Мен деген депутатмын, элге пайдам тие турган адам. Мен элге пайдам тийиш керек, мен аман калышым керек деп бир сумканы асынган менен уруп түшүп кеттир. Чоң атам небересине карап, айланайын балам, экинчи парашют алып сен секир. Мен эми самолет кайерге барса ошол жерге чейин барайын, айланайын балам десе, кичинекей бала. Чоң ата кыжалат болбоң, экөөбүз тең секиребиз дейтмиш. Айланайын балам, бир парашютты депутат экең асынды, экинчисин сен асың десе, кыжалат болбоңуз. Ал депутат экем гаңгирап атып, менен асынып жүргөн рюкзак сумкамды асынган бойдан түшүп кетти дейдимиш. Азыркы балдар. Керек болсо төрөлүш менен сүйлөй бергендер бар экен, айланайын. Бир байкебиз командировкада экен, акырын келсе, бир маалда кабар болуп калдыр, булду болдуң, тезирээк кел дептир. Урган бойдон байкебиз машина менен бардыр, роддомдо очередте турат эмиш. Кайненеси биринчи, экинчи, кайнагасы үчүнчү өзү туруп очередте. Кайненеси акырын кирип келе, небересин кармап, айланып кетейин кызым, айланып кетейин уулум, күйөө балам, айланып кетейин деп беттен деп өпкөн экен. Тайно деп сүйлөп ийиптир да. Бир сааттан кийин тайнеси өтүп кеттир. Аркасынан эле тагасы киретмиш тагын, кандай жаным, айланып кетейин, ажем балбан, айланып кетейин деп бетинен деп өпкөн экен. Тага деген экен, бир сааттан кийин тайкеси дагы кете бериптир. Артынан атасы киретмиш да, калтырап титиреп, айланайын балам, ата дебе дейт экен. Мен атаң эмесмин, айланайын балам, ата дебе. Ата деп, андан көрө апа деген дейтимиш. Апасын өчүп окшойт. Апа деген деп аткан кийин бир маалда кичинекей бала жаткан жерден апа дептир да. Ой азамат, апа деген балам, апа деген. Деген экен, бир сааттан кийин апасы эч нерсе болбоптур. Сүйүнөтүмүш, балам, апа деген. Мен мужской апаң, тиги женский апаң, экөөбүз тең апа болобуз. Апа дей берген, апа дей берген. Деп аткан кийин бир маалда кичинекей бала ата деп сүйлөп ийиптир да. Чоң байкебиз башын кармайтмыш, очеред мага келди окшойт. Кайнага кетти, кайненем кетти, эми мен өлөт окшойм деп. Бөлмөсүнө кирип алып саатты карап жататмыш, калтырап туруп, бир сааттан кийин өлүп калат экенмин. Жарым саат калды, 15 мүнөттөн кийин өлөт экенмин. 10 мүнөт калды деп атса, жеңебиз эшикти парс деп кирип, өлүң отуруп калайын. Бул бөлмөгө 1 сааттан бери эмне кирип жатып алдың? Чыкпайсыңбы, муну кошуна апсатар өлүп калдыр, тезирээк чык дейдимиш. Жакшы да, байкебиз өзү кыргыздын аялы ушундайлык баланы жакшы көргөн калкта, өзү башка улуттун аялы анчалык жакшы көрө бербейт баланы. Бир гана кыргыздын аялы жакшы көрөт. Байкебиз эки баласы менен жайлоого чыгып калыптыр, жүрөм бала жайлоого чыгып келе, жай болду деп акырын жайлоого чыгып жайлашып, бала чака менен жолдо кеч кирген маалда жеңебизге карап айтып калыптыр. Жаным, бул жер жайлоо болот, күн суук. Балдарга суук тийбесин. Сен балдарга боз үйдүн ортосуна төшөк салып бер. Мага өзүң бияка жат, мага бияка салып бер. Түнү балдар уктап атканда мен ширеңкени шык этирип жандырам, өзүң билесиң секин мен. Жеңебиз түшүнүптүр да, сразу эле макул дептир. Балдарга ортого салып өзү бияка жатыптыр. Түн жарымда байкебиз ширеңкени шык этирсе, жеңебиз акырын. Күндөрдүн биринде байкуш жеңебиз келери кечке жумуш кылып чарчап уктап калыптыр да, айланайын. Байкебиз адаттагыдай ширеңкени шык этирсе үн жок. Дагы шык этирсе үн жок. Ордунан тура калып шак этирсе жеңебиз уктап атат. Жини келген байкебиз ширеңкени чачып алып шак этирип жандырып атса, чоң баласы ойгонуп кетип, "Үка тур. Апамды ойготуп кой, атам үйдө өртө берейин деп тезирээк турсун" дейтимиш. Ал кичинекей бала күндө ширеңке чакканды билчикен. Айтайын дегенім, ар бір қырғызымдың үйінде наристелердің үні жаңырып жүрсін деп айтмақпын.
Эми келиңиздер, мен азыр алдыңыздарга ошол биздин бүгүнгү сахнага өткөн концертибизде дагы дүйнөлүк жылдыздар, ырчылар катышкан эле. Бүгүнгү концертибизге дагы ошол дүйнөлүк ырчылар келип катышты. Ошолорду мен алдыңыздарга чакырайын, бирден чыга берсин. Сиздердин кол чабыңыздар менен бул баягы өзүнүн бир жакшынакай ыры менен